көздү жумуп ошол ситуацияны элестетет. Мисалы үчүн атасы ичип келген окуяны бир фильмди алайлык, Асанды алайлык. Асандын атасы күндө ичип келип кыйкырат. Асан коркуп жатат. Бирок ал качпайт да үйдө, качпай коркуп тура берет. Анткени биз коркуу келгенде биздин дене кач 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 деп сигнал берет. Биз качпай койгондо биздин кандарымда уюп калып, кандайдыр бир булчуңдарыбыз, мышцаларыбыз тырышып калып качканга дайыр болуп турат экен. А биз качпай койгондо ошол жерде отжимдай, ошол жерде мындай болуп калат экен дагы. Бара бара бөйрөк кысылып бөйрөк ооруп калат экен да. Анан ошол ситуацияны мээге элестетебиз, анткени мээ буга чейин дайыма айтып келе жатам силерге, укмуш алданат деп. Көздү жумуп чыккарнасында Асанын атасы ичип келди бүгүн дагы, бакырган жатат, кыйкырган жатат, и Асан корко баштады. Ошол ситуацияны кадимкидей көз алдына элестетип, чын дилден, чын жүрөктөн таасирленип туруп, ушунчалык жаным барынча. Демек, бул коркуу сигнал дейбизби, коркуу сезим бизге эмнелерди берет? Биринчи, кач деген сигнал, коргон деген сигнал, коргонуу үчүн атака кыл, нападение кыл, деген сигнал. Андан кийингиси уже мээ иштебей калат, бул катып калат. Биринчиси кач. Эгерде бизге коркунуч жаралса, мушташуу абалы келип калса, кече буга чейинки сабакта өттүк, мушташуу абалы келип калса, же болбосо дагы бир коркунучтуу иттин алдына келип калсак, же жыландын алдына келип калсак, бизге мээ кач деген сигнал берет. Ошондуктан биз качышыбыз керек. Эгерде биз коркуп турсак дагы качпасак, анда биздин органдар жабыркап калат экен. Бара бара ушул процесс, ушул нерсе кайталана берсе, бөйрөк, почка оорусу